Өткөн жылы Ош шаардык мэриясы коомдук транспортту электрондук системаны ишке киргизип, электрондук билет сатабыз деген болчу. Мына ушул убада аткарылды. Биз мына ушул тууралуу сөз кылабыз. Урматтуу Ош шаарынын тургундары, эми мындан ары жүргүнчүлөр коомдук транспортто жол акыны автоматташтырылган система аркылуу төлөй алат. Троллейбус жана автобустарга атайын борт жабдуулары орнотулуп, анда карта аркылуу жана накталай төлөм жүргүзүүгө шарт түзүлөт. Карта менен жол акысын төлөгүңүз келсе, картаны экранга жакын алып келесиз. Мында карта 3 түрлүү болот. Биринчиси окуучулар үчүн. Экинчиси пенсионерлер жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген, атайын жеңилдик алган жарандар үчүн. Үчүнчүсү башка жарандар үчүн. Картаны кантип алуу жөнүндөгү маалыматты жүргүнчүлөр Ош шаардык мэриясынан жана Ош шаардык муниципалдык автоунаа мекемесинен алса болот. Эгерде картаны колдонбой, накталай төлөгүңүз келсе, автоматташтырылган система тыйындарды гана кабыл алат. Автомат кагаз акчаларын кабыл албайт. Жолдо жүрүү каттамынын баасы өзгөрбөйт. Түшүндүрмө иретинде жасалган ролик өткөн жылдын сентябрь айында массалык маалымат каражаттарына чыгып, коомдук транспорт электрондук система менен тейленери айтылган. Ошол эрте мененки мисал калсак 6:30да чыга турган болсо, 6:30да ушул система ишке кирет дагы, ишке кирип туруп жүргүнчүлөрдү кабыл алат. Жүргүнчүлөр келгенде биринчи эки шартта иштейт. Биринчиси карта менен мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой шаар боюнча 83 000 жеңилдетилген жарандар бар. Ал жарандар пенсия жашында жана мүмкүн чектелгендерге мындай кызыл түстөгү жеңилдетилген карта берилет. Ар бири келет дагы автоунааларга чыкканыбызда моундай кылып туруп жабдууга коет да, койгондо ушул жерден айдоочуга көрүнүп турат. Айдоочу ошол жерден карап туруп жашыл тамганда бул өтө берет. Ал бул жерде ар бир чыккан жаранды фиксировать этип туруп ушул жерде автомат эсептеп. Бирок жетекчи түшүндүргөн система дале ишке кире элек. Ал эми электрондук билетти каттоочу аппараты автобус менен троллейбустарга орнотулган бойдон жүрөт. Буга чейин аны сыноо иретинде иштетип көрүшкөн. Бирок жүргүнчүлөр транспорт башкармалыгы айткандай, троллейбустун бир эле эшигине кезекке туруп калган эмес. Ишке чыкканымда менде бир жолу иштетишти. Ошондо энди кээ бир адамдар келет да, алдыңкы эшиктен чыгарабыз деди. Мына жерде мекемеден немелер отурду, жетекчилер. Алдыгы келгендер алдан чыгарабыз десе, кээ бир адамдар кетип калды. Бускиттарга карап. Баягы жумушка бара тургандар саар менен кечип калам деп туруп, бир 10 чакырым адам турган эле 4-5 кетип калды. Анан бизде сразу келебиз, 3 эшикти ачабыз да. А биз ода бир эшикти ачтык, наркы эшик беки келе артта тургандар дагы кетип калышты. Азыркы учурда пенсионерлерге гана транспорт башкармалыгында электрондук билеттер 64 сомдон сатыла баштаптыр. Калган жарандар үчүн жасалган билеттер сатыкка чыга элек. Жергиликтүүлөр аны кайсыл жерден алат? Билетке кайсы жерден акча салаарын көпчүлүк билбейт. Билет сатуучу жайларда уюштурула элек. Ошо комплекстүү иштеп, ошол жанагы элдерге эң мындай татаалдаштырбай, ыңгайлуу жолун иштеп чыгыш керек да. Ошо адамдарга өтө доступный болуш керек да. Любой жерден кетип атып, базарда болобу, кайсы жерде болобу, бир иштер болобу, мына ошондой жерден сразу өзүнүн карточкасына ошол атайын жөлгүрө кылчу карточкасын толтурула турган кылып, бир доступный жерлерди атайын жасаш керек да. Биз азыр троллейбустардын атайын токтоочу жайында турабыз. Электрондук билет системасын ишке ашырууга аракет азырынча башталды экен. Маселен, бул жайда атайын билет сатуучу борборлор каралбаптыр. Муниципалдык транспорт башкармалыгы электрондук билетти өздөрү буйртма менен жасаткан. Ал эми аны каттоочу аппаратты чехиялык компания менен келишим түзүп, 90 даана автобустарга орнотулган. Бирок алар иштетилбей коомдук транспортто чаң басып турат. Транспорт башкармасы аны онлайн бир тутумга бириктире албай жатышат. Ал жерде интеграция жүрүп жатат, биринчи этабы бүттү. Кудай буюрса ошо бир жуманын ичинде же 10 күн ичинде интеграция бүтүп туруп, жана программаларды бириктиргенден кийин биз ошол картаны общий шаардагы башка жарандарга бүт сатууга коебуз дагы, ошол жерде эле бир жолу ошол пополнение мынандай болот деп туруп биз элге жарыя кылабыз. Ош шаардык муниципалдык транспорт башкармалыгы өзүн өзү каржылоочу ишкана болуп эсептелет. Шаардык мэрия ар жылы бул мекемеге 15 миллион сом субсидия иретинде каражат которот. Бул сумманы транспорт башкармалыгы окуучу, пенсионер жана башка социалдык катмарга акысыз кызмат көрсөткөндүгү үчүн алышат. Ошол 15 миллионду дагы мен ойлойм азайтканга мүмкүнчүлүк түзөт депчи. Себеби биз бир жылда канча пенсионер
автобусқа шығып же троллейбусқа шығып пайдаланды, қанша оқушы нақтылай ташылды. Şu несебе біздің қолымызда тақ болмақта. Кейінгі жылға балки бұл 15 миллион 7 миллионға же болмаса 10 миллионға түшіп қалса да мүмкін. Бұл деген шаһардың бюджетіне пайда. Электрондук билетти ишке киргизүү менен шаар бийлиги транспорт башкармалыгына берилчү субсидиянын көлөмүн азайтабыз деп турушат. Бирок ишке кирелик системадан жакшы жыйынтык күтүү азырынча эртелик кылат. Анткени эч эле электрондук система менен иштеген чоң шаарларда да коомдук транспорттор бюджетке пайда алып келген эмес.